Andan keyinki 13-nji mesele bu'dul masafati ve tekasul ani ziyara. Bol tuğan urttan ortasındagı masafattın alıstığı, alыс жерде жашаганdyk, ошондой эле ziyarat kılgandan zerikkendik bolup eseptelet. Adamlar öte jakyn koşuna bolboso dagı biri-birine ziyarat kılganga jakыныраак жер болуш керек. Alыс жерге барган alыс болот. Kaçan bardım, kaçan jettim dep жүрүp урматтуу bir tuğanım takır barбай каласыз. Ошондуктан tuğan uruk менимче koşuna bolup, koşuna bolбосун. Biraz turup kelet урматтуу bir tuğanım. Jakыныраак жашап, bir saatlik, жарым saatlik, 10 minutluk жол боло турган болсо бул эң жакшы болот. Анткени үй алыстап кеткен сайын, качан бардым, качан жеттим деп отуруп, туганчылык мамиле алыстап, ошол кыйындап барып отуруп, мамиле үзүлүп калышы толук түрдө мүмкүн. Андан кийинки маселе 14-чүсү аттакару фил масакин байнал акариб. Тугандардын үйлөрүнө өтө жакын болгондугу дагы мамилени үзүп коет. Кээде кошуна болуп кетет, балдар урушуп кетет, тооктор мушташып кетет, суу кирип кетмеби бар дагы. Анан кызганып отуруп туган урук катташпай калат. Ошондуктан жана кээ бир аталар акыл эси жок болот дагы, катарынан балдарын үй салып коет, анан абысындар урушуп аткан, ошого жок дегенде 4 үй нарагыраак болуш керек. Сенин машинең жакшыраак, тигиники жаманыраак болот. Аярың бир көйнөк, тиги бир көйнөк, атаандашы олтуруп, анан туган урук катташпай калат. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, ошол туган урук өтө жакын кошуна болуп, эшик тийип турбаш керек. Жок эле дегенде бир 10 мүнөт нарагыраак боло турган болсо, иншалла бардыгы жакшы болот. Ошондо туган уруктун мамилеси жакшы болот. Болбосо урушуп кетип, кошуна болгондон кийин туган урук бөлүнүп калгандары дагы бар. Бул боюнча Азирети Умардын сөзү бар, урматтуу бир тууганым. Муру завил карабат ан ятазавару ва ла ятажавару дейт. Тугандарга кабар бергиле, бири менен бири зиярат кылып турушсун, жана бири менен бири кошуна болбосун деген сөзү бар экен. Hazret Umardын сөзү. Ошон үчүн жакын жерге кошуна болгондун жакын тугандарга кереги жок. Ошондон уруш башталат, ошондон жаңжал башталат. Демек, бири-бирине зиярат кылып туруш керек, бирок бири-бирине кошуна болбогондугу урматтуу бир тууганым албетте жакшыраак болуп эсептелет. Имам Газали айтат, эгер адамдар жакын болуп калса, буларга тууганчылык мамиле, кошуначылык мамиле бардык аралашып кетет дагы, анан кээде бири-биринен алыстап калган, жадап калгандык маселени мындай бир туудуруп коюшу мүмкүн. Күнүгө эле көрө бергенде тууганчылык унутуп каласың. Кечээ эле көрбөдүм, бүгүн эле көрбөдүм деп, андан керек болсо бир жылда бир жолдо алып сурап, үйүнө кирбей калышың. Анткени көчөдөн көрөсүң, башкадан көрөсүң дагы, тынч турбайбы деп туруп, зиярат кылынбай калып ошондо отуруп, урматтуу бир тууганым болбой калат. Аксан бин Сайфи айтат, Tabaadu fid diyar taqarabu fil mawadda дейт. Үйүңөрдө корооңор алыс болсун, бирок сүйүүдө, махабатта, катташууда бири-бириңерге жакын болгула деген маселе урматтуу бир тууганым келип чыгат. Андан кийинки туган урук мамилени үзүп коюунун себептеринин 15-нчиси qillatu tahammulil aqaribi was sabri alayhim. Туган уруктардын азыраак катачылыгы, кичинерээк кемчилиги болуп калса, ошону көтөрбөй коюу. Кээ бир учурда акылды эстүү адамдардын кемчилигин, туура эмес нерсесин кээде байкабай коет, кээде көрбөй коет. Мисалы үчүн кээде туугандардын буту сасык болуп калса, келсе эле бутуң сасык экен, жуу деп урушуп кубала бериши мүмкүн, тишиң сасык экен деши мүмкүн. Аны жуулбаган бут болбойт. Бирок урматтуу бир тууганын бардыгы акырындык менен болуш керек. Туугандардын бир аз кемчилигин, бир аз одонолугун айтып дебестен акырындык менен, сылдыктык менен мамиле кылсак жакшы болот. Биз деле өз убагында ката кетиргенбиз, туура эмес иш кылганбыз, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан келгиле, анча-мынча туугандардын бир калпыстыгына, одонолугуна, бир айылдан келип мындай мисалы үчүн маданият билбей калгандыгына этиетирээк болуп, ошого сабыр кылсак, барып отуруп бардык ордуна келип кетет. Бардык нерседен эле кыйкым издеп, майда чүйдөн издей берип, сен ашыпкаң мындай, сен мындай, тигиндей дей берсек, анда тууган урук, урматтуу бир тууганым, үзүлүп калып калат. Ошон үчүн же шаардан барган айылга барганда сен мындай экенсиң, кой кайтарылбайт экенсиң, жуу кайтарылбайт экенсиң деп айтып көңүлүн оорутпаш керек. Демек тууган урук мамиле, тууган топурак алтын, анча-мынча кемчиликти көрбөй калып, билбей калып, баамдабай кала турган болсок, сабыр кыла турган болсок, жакшылык болот иншалла. Туугандардын кыйлык жоругу бар, алардын дагы мүнөзү бар, биздин дагы мүнөзүбүз бар. Демек тууганым экен деп туруп, кээ бир нерсени көтөрүп кое турган болсоң, бардык иншалла бактылуу болуп кете берет.
Andan kийинки тууган урттардын ортосундагы мамиленин үзүлүп калуусуна себеп боло турган 16-чы себеп нисянул акариб фил валаим вал мунасабат. Той топурда, жакшылыктарда туугандарды унутуп калуу деген. Бардыгын чакырып бирөө эсиңен чыгып калат. Эсиңен чыгып калса эле балая калдың, ал атайлап чакырбай кой деп таарынып, ошо ойдон таарынып кете берет. Кээде 20 жылдап, кээде 30 жылдап, кээде 50 жылдап туугандар катташпай, айрыкча кыргыздар ушунда таарынча келип болобуз. Ушу тууганчылык мамилеге келгенде, тойго келип калганда жилик тартылбай калды, устукан тартылбай калды, табак тартылбай калды, төшөтүн жумшагы болбой калды, төргө чыкпай калдым деп олтуруп, урушуп кетип, ошону менен жылдап согуш болгон кыргыздын салтында, жаман салтында болуп келген маселе. Ошолордун баарын токтотушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Тууган уруп чыгырыш керек. Эгер билбей калып унутуп калсак, кийин кечирим сурап коюшубуз керек болот. Анан колдон келишинче тууган уруттарды унутпай чакырганга аракет кылыш керек. Ошондой эле чакырылбай калган туугандагы жакшы күмөн кылсын. Балким bir себеби бардыр, балким унутуп калгандыр, балким кат келбей калгандыр, жакшы күмөн кылыш керек. Ага таарына бергендин кереги жок, урматтуу бир тууганым. Бардык десе Кудайдын тагдыры менен болуп чакылат. Ошондуктан капа кылып, анан капа болуп калып чакырылбай калдым деп таарынбаш керек. Анан чакырган тараптагы эсинен чыгарбай чакырганга аракетин көрүш керек, урматтуу бир тууганым.